Бюджетте акча тартыш деп башка мекемелерди каражат үнөмдөөгө чакырган Финансы министрлиги бул иретте өз кызматкерлеринен мамлекеттин акчасын аягысы жок. Эми алар суу алдында сүзүү кызматын жана бассейн колдонууга тендер жарыялады. Андагы эң башкы талап жасалма көлмөнүн тереңдиги 5 метр, ал эми узундугу 25 метрден кем болбоого тийиш. Ошондой эле ачык асман алдындагы сауна болушу шарт экен. Буга бир жылда 230 000 сом керектелери маалым болду. Мындай кызматты мекемеде иштеген 15 адам пайдаланып, жылына дайвингке 113 ирет барары эсептелген. Бул боюнча аталган министрлик өзү азырынча комментарий бере элек. Башка мекемелерге бюджет тартыш деп каражат бөлүүнү жыл аягына чейин создуктурган министрликтин мындай жоругу көпчүлүктү таң калтырды. К сожалению, это прискорбный факт. Тилекке каршы Финансы министрлиги бүтүндөй өлкөгө, анын ичинде бюджеттик жана муниципалдык мекемелерге каражат жок деп айтып келет. Бирок өздөрүнө келгенде каражат аябайт. Бул адилетсиздик. Ачык жана жеткиликтүү план жазыш керек. Ага мөөнөт белгилеш керек. Ар бир мекеме канча каражат бөлүнөрүн жана кайсы маалда ал каражат колдоруна тиерин билсин. Каржы министрлиги ар дайым каражат жок деп убакытты создуктуруп келет да 31 декабрда мекеме алууга жетишпей калган учурда Финансы министрлиги өзү алып алат экен. Бул Финансы министрлигинин мамлекет каражатын ыксыз пайдаланууга алгачкы аракет эмес. Буга чейин планшет менен кресло алууга тендер жарыялай коебуз деп жалпы коомчулуктун ачуусунуна кабылган эле. Ал эми элге билинбей калган чыгымдары оңдоп саналат. Былтыр күзүндө министрликтин 2 жыйындар залы оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ошондой эле имаратынын кире беришине ири каражатка металлодетектор орнотулду. Анан калса мамлекеттик сатып алуулар боюнча саясатты аныктаган мекеме жетекчилиги өздөрү тендер өткөрүү боюнча мыйзамды так сактабай келатканы коомдук байкоо кеңештин мүчөлөрүн таң калтырат. Я как председатель общественного совета. Мен коомдук байкоочу кеңештин мүчөсү катары Финансы министрлигине мамлекеттик сатып алуулар боюнча маалымат берүүсүн өтүнүп кат жолдогом. Мага мекемедеги 4 гана бөлүм жооп берди. Анын экөөсү гана мамлекеттик сатып алуулар боюнча маалыматты убагында берди. Мыйзам боюнча документке кол коюлган күнү дароо сайтка жайгаштыруу зарыл. Алар болсо 4 февралда кол коюлган документти 11 февралда гана жайгаштырышкан. Бул мекеменин жыл башынан берки чыгымдары 72 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен кызматкерлердин маянасына эле 55 миллион сом коротулган. Ошондой эле Финансы министрлиги кызматкерлеринин түшкү тамагына деп мамлекеттен атайын каражат бөлүп берген жалгыз мекеме. Жеке компания жасаса, ага эч кандай сөз айтылбайт да. Анткени жеке компания өз акчасын табып, базардан өзү керектейт. Мисалы үчүн эгерде ар бирибизден ушул НДС аркылуу, сатуу боюнча салык аркылуу биз салып аткан товарлардын ичиндеги отурган салыктар, биздин өзүбүздүн маянабызга кошулган салыктар аркылуу бюджетти жыйнап туруп анан абеттесе, бул деген бир аз таң калтырат да. Анткени мисалы үчүн чет элде референдум өткөрүшөт. Негизи эле өлкөдө мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартуу зарылдыгы айтылып келет. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө аткаминерлердин саны 18 000ге жетет. Алар жасаган жумушту 5 000 кызматкерди эле бүткөрүүгө жетишмек дешет экономисттер. Себеби алардын көпчүлүгү биринин жумушун бири кайталап келет. Мээрим Ташыбекова, Асхат Касымбеков, НТС.